Туугандар, Кыргызстанда бир эле мамлекеттин ичиндеги эки орган же эки ведомство, эки мекеме бири-бири менен сүйлөшө албай, ортодо элди ортомчу кылып нары бери чуркатып аткан көрүнүш эч токтобой койду. Мына санариптештирүү деп атабыз. Азыр 083 деген справканын маселеси жаралып атат. 083 деген справка эмне бул? Бул көбүнчө медициналык жанагы адамдардын маалыматтары. Эми мындай да, оорулуу адам сөзсүз медицинага кайрылат. Муну оңой эле чечип койсо болот. Ошол медицинага кайрылган учурда эле ар бир адам паспортун көтөрүп барат. Паспортунда ИНН деп аталган жанагы уникалдуу коду жазылган. Ошол уникалдуу код боюнча кирип эле медицина кызматкерлери, эгерде мисалы мен окулистке көрүнө турган болсом, көзү жакшы көрбөйт, же болбосо көзү өтө жакшы көрөт, же бир көзү көрбөйт, бир көзү көрөт деген маалыматтардын баардыгын, диагнозду ошол эни код боюнча же ИНН боюнча түндүккө туташтырып койгон болсо, ошол жерге түшө берген болсо, ошодон алып эле праваны бериңиздер же бербей эле коюңуздар. Эми ушундай кылып эле маселени чечип койсо болот да менин оюмча. Аны азыр мисалы 083 справкаңды алып кел деп эле ушинтип атасыздар. Эми ошол справканы кудайдай көрүп ошого ишенип атабыз. А сиздер каяктан билесиздер? Мисалы мен наркоманмын, же болбосо психикалык саламаттыгым начар болсун. Же мен дагы бир оорум болсун, мисалы көзүм жакшы көрбөсүн дейли. А врачка барып туруп $100 берип кое турган болсом, ал жазып берип коюп атпайбы мен каалаган нерсени. А тескерисинче коррупциянын алдын алабыз десеңиздер, ишенимдүү маалыматка ээ болобуз десеңиздер, элди ора кылып нары бери чуркатпайм десеңиздер, жанагы врач менен эменин ортосундагы адамдардын ортосундагы коррупциялык байланышты жоём десеңиздер, анда жөн эле ошол врачтын өзүнө эле ошол жана түндүккө маалыматтарды киргизүү функциясын берип койбойсуздарбы? Ошондо врачтар өздөрү эле жанагы адамдардын келгендеги кайрылган адамдардын диагноздорун ошол ИНН боюнча түндүккө түшүрө берет. А түндүктөн бул жактан каалаган мекеме, мамлекеттик мекеме алып колдоно берет. Буга айдоочулук күбөлүктү бериш керекпи, бербеш керекпи, анан чече берсин ошолор. Анан элди нары бери чурката бериштин менин оюмча кереги жок. Ошол баягы санариптештирүү маселесин толук чечип алып, анан кийин баягы праваларды алмаштыруу, же алмаштырбоо деген нерселерге анан келсек жакшы болот эле. Азыр шашып атасыздар го дейм да. Эмне үчүн шашып атасыздар билбей атам.